Bismillah. Elge hizmet kılan ak yolda köprü olsun. Bilesizler bunu. Bütüne alıp bu olmazsa söz kalgamız. Bu yıl bitirip koyuştu. Bultur bitti oturmanı bütüne kalk ketken. Materyaldan var dedi cak ketken. Hurmatlı Bilmer Daşırbekoviç, administrasiya, ayыл өкмөттөр, бұл мектеп Түшүнүк орто мектебинин эң алгачкы эски корпусу. Анау жаңы корпус салынганында көрүп турасыздар, мынау эски корпус колдонуудан чыгып калган эле. 4-5 жылдан бери анау жаңы корпус канакей кызмат кылып аткан. Бул жерде окуучу көп, 350-тен 450-ке чейин чыгып кетет да. Анан кийин мынау быйыл жаңы директор шайланган Абдраев. Ошол өзүнүн демилгеси менен бүт жамаатка чыккан. Жамаатка чыкканда бул жерде да эң уюштуруучулук бар. Кудай каалап насип кылса, мынау жылдын жыйынтыгында ошол баланы район администрациянын сыйлыгына сунуш кылам. Себеби ушул мектепти жамаат менен оңдоп түзөөгө ошол баланын саны зор. Bunu bilesizler, Mehmet Kerim degen agайды bilesizler ama ilgerki vali boluz, военный болуп жүргөн. Ошонун баласы уюштуруп туруп, ылдый жактагы балдарды уюштуруп туруп, 450 миңден ашык акча топтоду. Bunun eski korpusун көргөндө адам киргиз болуп калган эле. Мына бар жоңуздар билесиздер. Азыр мынабу бала окутканга жарап калды. Кирип көрсөңүздөр. Биринчи күндө кудай кааласа бирисмен көтөбүз. Бирисмен көтөбүз. Даяр болду, бардыгын көтөбүз. Пайдаланып чыгып калды да, эми бирисмен көтсөк эмес, алыстан келгендерге жашынат күнү бар, кеч калат, ошон үчүн бирисмен көтөбүз деп, мына эскинин эмендеги пайдаланып. Бул өтө жакшы иште, колдой турган. Анан эми кичине эстетикасы мына киребестерин оңдогон, а? Буларды үлгүрбөй кайдык. Кудай кааласа бул жерге неме басабыз. Сыртта эмчекалар келди. Көрдүңөрбү? Аябай жакшы. Ичи бүт мындай эме. Ичи полностью бүт. Бут контрамарка бар, контрамарка. Азыр эми электричество. Отопление электрический. Бүт электрический бар. Суну токтоп койгон. Азыр анакта резервуарга неме кылып Бөлөктөн жасалды. Бөлөктөн жасалды. Ал жерден жарым кеткен. Өткөндө караганда жакшы болуп калды. Сен менен айлас болуп калган экен. Эми мындан да жакшы кылса болот эле. Балдар колуңарда муну да деген тегиздеп керип койсо соңгусу. Эми дагы бүтпөгөн иштер көп. Киралмен жасайбыз. Сеники неме каныбеке? Клуб качан бүткөн атат? Az kaldı mı? Asfalt basılsa. Көрдүңбү кандай кылып? Ben bileyim alacağız. Азыр ушул менен экөө бир асфальт. Мына өткөндө Сача майласы да мыналар кичине бүт кылып, мына немелерди эгип атат. Ичинде бүт инвентарь коюлган. Жана снаряддар, спортивный немелердин баарын алып келди. Ошол азыр таза суу боюнча президенттин программасы билесиңер, а? 23-жылга чейин Кыргызстанда бир дагы таза суу чыкпаган айыл калбаш керек деген программа. Ошону мына башталган экөө алайкуу менен мына карагуз бюджеттик каражаттардын эсебинен, республикалык бюджеттин каражаттын эсебинен. Бул өзү 31 миллион эле 25 көттү. 25. Өзү 31 миллион эле. Тендерге койгондо 25 миллион. Мына азыр келди. План боюнча быйыл бүтүш керек. Алайкууну да муну бүтүш керек. Ошо өткөндө айткам, технадзорду алып келип айткам, туруп текшертип өткөндө келгенден ал жер жарылып калган экен, кайра оңдоп. Утурумду эле, болбойт айтып коём. Сапат болбосо, сапат бул. Сапатка айыл өкмөт кабыл аласың. Жооп бересиңер. Анан кийин ол бүттү кылып кете берген илгеркин унутуп коелу. Бул президенттин таза суу программасына ылайык мына ушул Карагуз, Алайкуу быйыл бүтүш керек. Анан эмки жылы ким баштанат? Эмки жылы мына Кеңеш, Кызылжар. Кеңеш ал Дүйнөлүк банктан башталат. Азыр Капчыгайдагы өткөндө көрдүңөр мына Капчыгайны? Наны? Көрдүң го? Капчыгайда иштеп атат да? İşte бүтөбүз атат быйыл. Мына 3 проект. Мен азыр мына 3-нчү проекттен Алайкууну көрүп келдим. Бул азыр мына жолдо көрдүңөрбү жолдо? Азыр жетимдөөгө жактылып калды. Түшүнүк, алтын курак, жетимдөө деген.
Эми азыр Калматай менен немени башка программага киришибиз керек. Карабызда. Калматай менен Жаңтала. Ал башка немеге сунуш кылганбыз. Мектептин алдына келген көрдүңүз суу. Кеткендеги азыр эми токтотуп коюптур, эми текшерип атышат. Азыр шону несин көрөбүз? Суу резервуардын курулушу атын бир көрүп коюш. Жа канча жакынбы? Жакын. Анда шону көрөлү резерв. Мына таза суу. Мына бүгүн бизде аябай чоң ийгиликтер болууда. Мына Карагылжа районунун Карагыз айыл өкмөтүнө караштуу Түшүнүк орто мектебинде быйылкы жылы аябай чоң жетишкендиктер бар bizde. Эски мектебибиз бар эле, аны ремонт кылдык, капиталный ремонт. Бар жогун ишке киргиздик мектептерди. Жана ошондой эле мына өзүңүздөр көрүп тургандай бизге быйыл жаңы спорт зал түшүүдө. Бул да болсо биздин аябай чоң сыймыгыбыз. Ушул спорт залды Кудай кааласа жаштар жакшы пайдаланса, жакшы спортсмендер чыгат деп үмүттөнөбүз. Ушул жерден биздин келечек муундарга деги эле элибизге эң жакшы чоң жетишкендик десек жаңылышпайбыз. Ушул жерден ар дайым спортсмендер чыгып, Кыргыздын желегин дүйнөгө тааныткан спортсмендер чыгышына тилектешпиз. İşilgeri olsun. Эми азыр бул өзү азыр сизге өзүңүзгө маалым болгондой ошо тендерден 23 миллион. Азыр 10 миллион акча которулуп, ошо 10 миллион акчанын иши жүрүп атат да. 2019. Планда бирок бийилиш керек да. Мелкүчүндайдан экөөдө. Текшерилди. Өткөндө Техназорда келди, Экотең инспекциядан өзгөндөн да алып келди. Кудушу жеринен көрүп кетти Экотең инспекция. Мындан 2-3 күн мурун. Ошол азыр Экотең инспекциядагы текшериш керек, анан бул өзүнүн Өзүн Техназорда өкөтөн текшерип болсо кабыл албаш. Уличный укуктан текшерип турат кеттимби? Көчөлөргө коюлат, анан үйлөргө да тартылат. Ошонун иши көчөлөрдүкү жакшы болбойт да. 500 Азыр эми көчөлөргө булар көчөгө гана коюп кетет. 38 колонка не болгон да. Анан калган үйүн айыл өкмөт жадар Алги daha bir emes болот. анан үйүмүгө тартылбайт да. 38 колонка. 38 колонка. 38 колонка. Anda уже iş. Анан эң проблема айыл мына айыл да, мына очулар. Жанагы эмеге да киргизгенмин, өткөндө Асафа ком менен баягы суу ачылбадыбы? О, мына башта мына сарай көрүнүп. Анан кече тендерчик Айбек менен сүйлөшсөм, эгер мына сууну кое берип көрөбүз деп. Эгер немеси жете турган болсо, айыл өкмөттөн, акимчиликтен кат жазгыла деп. Анан кайра специалисттарды алып келип туруп, будан буягына кайра проект неме кылабыз деген ойлорун айтышты да, Техназор менен. 25 milyon. Rastlaya kança rastlaya? 29 километр. Урматтуу семинардын катышуучулары, Примбердашев бул мектепте эң көйгөй мына пол эле да. Бул өзү 86-87 жылдары ашар жол менен курулган. Бул полду айыл өкмөттүн дагы, элдин дагы оңдоого мүмкүнчүлүктөрү жок болуп, 10-15 жыл биз ушу чирик полду бүтөп пайдаланып келгенбиз. Быйыл 2019-жылы мектептин директору жамааттар менен иштеп, Бишкектен балдарды тартып 30 миңге мына полду оңоткон. Марк классты да ушундай пол менен оңотконбуз. Айыл өкмөт анан да бир демөөрчү жардам берген. Ар бир класс 30 миңден оңдолуп атат. Бүт накладная бар жол барып туруп айыл өкмөткө тиркелип атат да. Эми дагы биздин оюбуз бар. Мектеп директору менен, мектеп администрациясы, мектеп жамааты менен, ушундай жамааттар менен бүт класстарды кайрадан колдоп алсак деген ниеттебиз. Эми жаңы мектеп салдырганга бул жерге өзүңүздөр билесиздер, Примбердашев билет, бул жер красный. Анан пайдаланат. Кеңештеги токтоп пордо кеңештеги. Көп проблема. Анан бир айтып кое турган нерсе, мисалы үчүн киребиздер. Мен канча балам эч жакшы көрбөдүм да. Сен барып атасың да. Мисалы үчүн кеңеш айыл өкмөттүн ушундай мектеп бар. Ошо пордо мектеп. Мына азыр мына кичине ал кичинекей мектеп деп, алыстан мектеп деп эле ким коюп атасың? Жакшыраак көрүнүп калат. Отуруш коюп,
Mına tuya suya, mına majaveliklerдеги suu çıkarıp, anam çirigen poldorun jam özüm küçümünün koluna gelmedi. Sen bücretinde çektirdi oturup. Mına çirigen poldor. Her bir cemaat, şu kişiler, teşvik kişileri tartıp, ortadan çıkarıp, ondurup getirdi. Mına 10 tane gün bottu. 10 gün oldu, 10 günde güzel satış aldık. 10 gün boldu. 10 gün bottu muna. Bunda şu Sarkozizden aranızda Aylık hükümet 10 gün dedi, kalan 20 günde bir komiser bağladılar, sponsor bol dedi. Şimdi 30 bin mevcut kollar. Zorda hazır ne? Cıgaç degen, tatlı degen kendiri. 14 bin bir kubasını alsın, lagasını alasın, başkanın boşasın, şu tuğra 30 bin TL'nin. Sev aşar menen yol salınğanda şeyde törtele laga var ki. İlgerim. Aylık hükümetin başçıları gelmedi, bravo. Aymaklar dönüktür yılda mına şu su boyunca. Okup durma, yakın gele. Zapker görseteceğiz ki mına en Karagöz'da problemler men böyle su olacak hazır. Yetimlerden başlayıp bilesin ha. Gel sen. Şunu ayıp versen kardeşler bu. Biz özüm şu yerde çoğayıp şu yerden su жетишпестигине özüm koşup büyük oldu. Şu yerde çoğaydı böyle. Jaş kezden berkelerin müde bul. Eşikler nasıl uçtukça başka degen. Anan akırı şol çet өлкөнү көрдүk башка кылдык. Анан ошол ИТАР деген кайрымдуулук фондубуз бар атайын. Чет өлкөлөр менен ушундай бир суу чыгаруу, мектеп куруу жана башка деген атайын фонд бар. Ошол фонд менен сүйлөшүп туруп анан аларга проект таштап, сунуш таштап туруп анан элдин муктаждыгын айтып, мектептин муктаждыгын сунуштарды кабыл алышып анан ошонун негизинде биз ушул сууну колдон келишинче азыраак болсо дагы салым болсун деген максатта ушул суу чыгып калды. Эми азыр болушунча эл аз да болсо таза суу менен камсыз болуп атат деп өз деле күбөлүк болсоңуздар керек. Ошол анан негизи биз бул жактан суу чыгышын биз билген жок элек. Жана Баймакулдун суусунун жетимге чейин татылышын билбестен биз мына кеңеш кийинки айылды да кошконбуз. Буга 2 миллион сомдук проект жазганбыз негизи. Анан бул жактан суу чыгып калышын угуп калганда бул жака эле болсун болуп туруп анан 1 миллион 200 миң сомдук бул жака сатып алган. Кече бул жердин жанагы керектүү каражаттарын фонд өзү алып берип, өздөрү жөнөтүп атышты. Акчасына мен аралаштырышкан жок. Анан ошол кече сурасам канча кетсем булар айтышты ошо 1 миллион 200 сомдук 200 миңдик мен расход кетти, чыгым кетти. Анан калганы ошол 2 миллиондон 800 миңи биздин фонддо турат. Эгерде кайра дагы суу муктаж бул жака улайыш керек десе, анда улайбыз деп айтышты эле. Бирок бул жакта Кудайга шүкүр, азыр бул жактан дагы суу немеси жүрүп атат экен. Азырынча муктаждык жок экен бул жакта. Ошондуктан аны биз башка жака бурабыз деп ошондой алып келиштик азыр. Түшүндүңөр да? Значит, жанагы бюджеттен каралган 25 миллион туткан түшүнүктөр түзөтүп, жетимдерге чейин. Түшүнүңөр да? Ал ушу бюджеттин эсебинен. Мына азайтты 3 айлык мектеп болду. Анан бул проектте жок, буягына уже өздөрү кайрымдуулук, эл аралык кайрымдуулук фонддорунан долбоорду таштап өткөзүп алып келди. Түшүндүңбү? Анан жылдын жетин чыгарганда ушундай кишилердин баардыгын биз сыйлык беребиз. Анан мына эшкилде аймактардан өткөзгөн мындай салым кошту. Былтыр көрдүңөр го. Акимияттан баштап президентке чейин ушу салымына жараша ортого коюп барды. Ошол үчүн рахмат айтабыз, а бул. Уюштуруучунун жекече салым. Рахмат, а? Да, жыл алгандан кийин көрсөт. Рахмат. Biz 2012-2013 yılı işleyen bu yıl ucu büyük var canım bu yıl akıl bel koydu da ne akıl düşmüyor. Filtre sizde var mı? Filtre yok bunlardan çok. Hava kirli. Sunu tazla. Sunu tazla. Ulan şunu tazla verdik. Balgar kopsuz da. Sen şort bıraktı kızlar. Жақсы болуш керек. Фильтр өзү коюп атат да.
Az standart şunda geldi. Standart kıla bu filtre arkalı koş koyuyor. Zaten tuğra Bu bunlar. mektepte problema yok da ballar tamam. Janağı şahardagı üylörgө filtre koyup koysak, oşul da kıpkıra olur. Bizde ağın su yok da. Maldar içeği karın menen janakı kurt menen uğraşar. Жылкыларыбыз. Анан кийин эл менен макулдашып жана жай комитеттин төрагасы азырланып аяка барганда мактаймын. Ошол иштеп Мусака мына малга. 6 айыбызга тең каптаж курдук. Молодец. 6 айылда тең бар ушундайчы. Sen gerek de. Керек да бул элдин көйгөйү. Чоңуштарда айтканда бар. Kvadratının özü 30'dan 10 bölme olurdu. Kartlar nesep kalbağında. Doğru. Oşanda 10 bölmen 30 kvadrattan olganda her bir bölmen 5-6'dan болады. Примерно, değil mi? Jennetide. Oşanda sana merden en sonu detsat düşöt. 2 bölmesini tappa verip koyasın. Kalgan 8 bölmeni Sadike bala bakacak arasında. Buna Yeldaralı Kayrımlılık Fondu Assalam bilen başladı. Ondan sonra buna mektepte jakın bolup tuura boluptu. Bunu jer tapпай her жерге көрсөтүп, мына аябай кыйналдылар. Акыры мына жерге туура келди. Аябай тез жакшы иштеп атышат, көрүп атасыңар да. Мына немелер тезлеп туруп атат да, көрүп атасыңар да. Эшигин башка чыгарыш. Эшигин ушу 2 жактан деп турабыз. Эшигин 2 жактан чыгарып. Караң фап ян сайтка берет мектеп. Бардыга түшүнүктүү да мына. Sulardı mektepleri görsetken jokpuz ya burada. Altın Görek'te de gördün, berde de gördün. Mektebin var, girgizdiren sözde. Hazırlar bir üyüne girgiz ottu. Amına hafsat çaldığı obyektlerinde çok boş kaldı. Üyüne girgiz ottu. Biz o son için programaya girdik. Ya Ariston'un bana. İçkeri görseniz olur. Oktan getirdiler. Bir ton nasıl? Marakta su çıkar. Üstün cevap astın isteşkari bu mınav kana canı koşuldu. Gördün mü? Buna aşk. Yok koşup duruyor buna canım. Mınav canı koşuldu. Şu içeri girmiş. Besbek gönlüne bildim. Bir anda sıksımızda kal. Buna canım koşumça bulup koşumça bulup. Buna svet bulmaya kalsa kazanlarda koyup koyup. O mektepten işte bana bir cümle. Окуучуларыбыз мынау пескоблокторду алып берди. Пескоблор да? Бирөө 15 миң, бирөө 6 миң, анан айылдык советтин депутаты ошол 6 миң, анан Матуттук деген окуучубуз бар, ал ошол ишкер. Ал 15 миңге ошол пескоблок цементин алып берди. Бул жакта ак жакты бир дагы мал кирбей турган толук тосту. Анан кийин ал жарыктандырууну ошол Зикирип Муратали деп айылдык советтин депутаты. Неме сен о? Анан туалетти дагы будан 2 жыл мурун ошол Бишкек айыл өкмөт материалын берди, анан устанын акысын ошо Бишкек Калматай балдары берип ошо менен неме ажаткананы бүтүргөнбүз. Спорт зал түшсө кайерге түшөт? Спорт зал түшсө мына жерге түшөт. Бала. Бұл жерде сол сапат қызмалат үшін
Baştan özü mына ошол укалары менен немелери менен 40 миңге оформление көтөргөн мына немелерди чыгыналарды каптатып анан полный евро ремонт кылдым. Анан ар бир класста ушундай алып коюлган бизде. Азыр 7 класс бар, 7 классты 6 класс. 6 класс бар. Бүт спонсорлор бар. Эме кылып анан кичине жылына кичине аз-маз ремонтко жардам берип турат. Өздөрү ремонттоду. Жок, краскасына же эмесине гана. Жомалар деген сада ошол жасады. Ошолор жасап. Спонсорлор жасап. Атын коюп анау мына ушул убагында таштан турмамак деп ошондой. Бардыгы ошондой да. Рахмат. Пут чуганга эчтекебиз жок десек, азыр дагы буну толтуруп беребиз деп атышат. Суу толуп турса, анан мындайына чылан коюп туруп, онал жерге цементтен сайга түшүп бутуңарды жууп келгиле дебей, ошол жерден эме туруп бут чугуч жасатып ал деп атабыз. Муну анда неме жасап койсоң? Ошондой силип кылып туруп, азыр баягындай туруп, анан жерге неме кылып туруп, азыр кече бир күндөрү жасатып атышат. Пескалоң эртең түшүп калат. Тагына бетон койду. Майла. 2 жол суу болгондон кийин пескалоң Эми жасатабыз. Ошону азыр неме. Мына жерге анал жерге неме кылдырып туруп, ошол бут чугуч цементтен неме койдуруп туруп ошону. Оштун неме анан Бишкектин балдары ошол ажатканага жардам берген болчу. Булар ошол бут чугуч майла жасатып берели деп. Ошентип атышат. Анан дагы Şu 95-жылкы 4 бала мына гүлдөргө жардам берген. Ушу жерде азыр 200 сом берип беришкен экен. Насос менен тартып турасыңар болсо? Насос менен тартып бүт көчөттөрдүн бардыгын. Азыркы жанакы көлдөн элди ушул келечекке ойлоп туруп көчүрүп келген киши ушул да. Биринчи башкарма Делин колхозун. Анан кийин ушул жерге өкмөт болуп келгенден кийин мына токтом атакаларга маселе салып туруп биринчи сайнакан портретин билдирди менен дегенчи. Алкабонт менен бар жогучу. Анан этегине чейин чыгып кетет. Анан жетимдөөдөн да көрдүңүздөр бир сейрек болуп турат. Бүт айылдын башы Карагөздүн башына чейин чыгарайын деген пландарым бар. Спорт өзүнчө, маданият өзүнчө, билим бөлүнүп, саламат сактоо өзүнчө бөлүп берилет. Ал жердеги сиз мектеп иштеп жакшы билесиздер да. Пром менен материалдар келип, айыл-өкмөттөр жардам берген, бардыгы келген. Бу жерде калек иш соңуна. Мынау семинардан кийин буларга жалпы ателер чоңуна катышам. Азыр көрсөңүз, мынау келген материалдарда коюлат катыш. Az директор да жок болуп атат. Неге? Катта директор. Жок, Мен атайын сизге көргөзүп коеюн деп атам. Бардык айыл-өкмөттөр бериле турган берилди, элден берилген берилди. Инвентаризация полный келген 100%. Эми тамак ашы бериш керек да. Эми келип мындай болуп турса тамак ашына кетет. Егер бул кетип калса, берки мектепке да пром кирсе көргөзүп айтып атабыз. Кичинекей иш болсо да көрсөтөбүз. Мааниси бар үчүн көрсөтөбүз. Азыр мына көчөдөгү жарыктандыруу боюнча бүткөгөн көчө калбаш керек айыл. Көчөм капканан болуп турса мен экинчиден борбордук көчөлөрдүн боорунда бойлорунда бүт көрсөткөн 600-700 сом менен гана бүтөт бир кишинин биягына накыл сөз жазыш керек, тарбиялык байсаа биягына сүрөт коюп. Азыр айылдын башына чыгып көрсөт. Борбордук көчөгө ошо алкоголь менен жанагы илгери эмгек сиңирген, иштеген кишилердин сүрөттөрүн тартып, бир жагына жакшы накыл сөздөр жазып, тарбиялык байсаа сөздөр жазып коюп. Аны биз көңүл маани бербей шартына бияка келип жасагыла эмне? Азыр ысык суу чыгарганда, мектептерге ысык суу чыгарганда, биз мына ойноп көрсөттүк да. Ой, тамашаспай. Биз азыркы стандарт боюнча бүт мектептерде ысык суу, бузак суу чыгыш керек. Гигиена деген болуш керек, эрежелер болуш керек. Санитардык нормаларга туура келиш керек. Ал өзүңөр биздин балдар да, сен
Mektebin direktörünün bütün çoğuntuğu alıp aile kontrolü var. Ya buna biz gösterkenlerin var bunlarısı var. Manisi var da. Bunu 6. aile kontrolü götürüyoruz. 6. aile kontrolü. Joğurtanın da gözü. Birinci çalmadan başladık ama Joğurtanın da gözü girdi. Son için hazır bir sene aile kontrolü açsın, kıska malumat versin. Hani bir komar söylüyorlar, şuna cihitlerler. Şundan doğru mu? Doğru, evet. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу урматтуу Пирмерди Ашырбекович, урматтуу айыл өкмөттөр, Кара Кыз айылынын тургундары. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата Кара Кыз айыл өкмөтүнүн аймагында аткарылган иштер боюнча маалыматы. Кыргыз Республикасынын президентинин 2019 жылдын 11 январындагы номер 1 2019 жылда аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо тууралуу жарлыгына жана Кара Кыз райондук мамлекеттик администрациянын 12 февраль 2019 жылдагы номер 45 буйругун Кара Кыз айыл өкмөтүнүн аймагында 20 февраль 2019 жылы номер 11 буйругу менен реализация төмөндөгүдөй жумуштар аткарылды. Атап өтсөм, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 50 000 сомдук элдик салымдын 50 000 сом жалпы 100 000 сомдук каражат жумшалып, Кара Кыз айылдык аймагынын кире беришиндеги арка капиталдык ремонттон өткөрүлүп, азыр элге кызмат кылууда. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 177 759 сом, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 45 000 сом, элдик салымдан 50 000 сом, жалпысынан 272 759 сомдук каражат жумшалып, Кара Кыз айылдык аймагынын Түшүнүк айылындагы Түшүнүк орто мектебине өтүүчү көпүрө толугу менен өткөрүлүп, азыр тушоосун кесип келдик. Республикалык бюджеттин эсебинен 9 474 000 сом каржыланып, Кара Кыз айылдык аймагынын Түшүнүк айылындагы Түшүнүк орто мектебинин спорт залы азыр толугу менен бүткөрүлүп, ачуунун алдында турат. Элдик демөөрчүлөрдүн эсебинен 450 сом жумшалып, Түшүнүк орто мектебинин эски 2-чи корпусу эртеңден баштап туруп, окуучуларга кызмат кылат. Ассафа фонду тарабынан 1 334 025 сом, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 17 000 сом, элдик салымынын эсебинен 70 000 сом, жалпысынан 1 424 025 сом сарпталып, Түшүнүк айылынын участкасына таза суу чыгарылып, алда элге кызмат кылууда. Республикалык бюджеттен 10 000 сом жумшалып, Кара Кыз айылдык аймагынын Түшүнүк айылындагы Баймат жетимдөө таза суу кампасы курулуп, жумуш 50% аяктады. Долбоордун жалпы сметалык баасы 25 648 000 сом. Алтын күрөк Насирдин айылдарынын 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн эсебинен 105 000 сом, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 20 000 сом, демөөрчүлөрдүн эсебинен 60 000 сом, жалпысынан 185 000 сомдук акча каражаты жумшалып, Кара Кыз айылынын аймагындагы Кеңеш орто мектеби оңдоодон өткөрүлдү. Араб мамлекетинин Итар коомдук уюму тарабынан 1 200 000 сом, жалпы элдик салымы 400 000 сом, 6 километр жерден жалпы эл кол менен жерди казып, суу түгүн көмүп келишкен. Жалпысынан 1 600 000 сом сарпталып, Алтын күрөк айылынын Кеңеш орто мектебине анан элине ичүүчү таза суу чыгарылган. Әристин мал чарбасын жана ырмокту өнүктүрүү долбоорунун негизинде 334 603 сом, элдик салым 115 100 сом, жалпысынан 449 163 сом акча каражаты сарпталып, Насирдин айылынын көл участкасына мал суу чечүүчү каптаж курулган. Ошондой эле дагы бир жолу Аристин мал чарбасынан жана ырмокту өнүктүрүү долбоорунун негизинде 617 147 сом, элдик салым 216 600 сом, жалпысынан 833 747 сомго Жаңытала айылынын Бакбас участкасына мал суу чечүүчү каптаж курулуп, аяктап азыр кызмат кылууда. Дагы бир жолу Аристин мал чарбасынын жана ырмокту өнүктүрүү долбоорунун негизинде 480 483 сом, элдик салымы 167 300 сом, жалпысынан 647 783 сом жумшалып, Жетимдөө айылынын Жамболот участкасына мал ичүүчү таза суу ичүүчү каптаж курулду. Кувейт мамлекетинен Ассалам коомдук фонду тарабынан 1 437 750 сомго Жетимдөө айылында ФАПтын курулушу башталып иш жүрүп жатат. Аристин мал чарбасынын жана ырмокту өнүктүрүү долбоорунун негизинде 323 065 сом, элдик салым 167 600 сом,
жалпысынан 490.665 сом қаражат жұмшалып, Жетімдөө айылының тепші учаскасынан мал суу ичүүчү таза каптаж құрылды. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 50.000 сом жұмшалып, Карабыз айыл аймагынын Жетимдөө айылынын Суранбаев атындагы орто мектебинин ашканасы кезекти оңдоодон өткөрүлдү. Калматай айылынын тургундары Зикиров, Муратали жана Акматов Токтубектер тарабынан 25.000 сом, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 20.000 сом, жалпысынан 45.000 сомдук акча каражаты жұмшалып, Калматов орто мектебинин класстары ремонттон өткөрүлдү. Әристин мал чарбасы жана рынокту өнүктүрүү долбоорунун негизинде 363.530 сом, элдик салым 120.350 сом, жалпысынан 480.880 сом каражат жұмшалып, Карабыз айыл аймагынын Калматай айылында мал суу ичүүчү каптаж курулду. Жергиликтүү бюджеттен жана айыл тургундарынын эсебинен 60.000 сомдук каражат жұмшалып, Карабыз айыл аймагынын Жаңтала айылындагы Мәметов сайдын көчөсүнө айылдын көрүнүктүү инсандарынын сүрөттөрү илинди. Жаңтала айылдын тургуну Токобаев Азамат тарабынан 34.000 сом, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 11.000 сом, жалпысынан 45.000 сом акча каражат жұмшалып, Жаңтала айылынын Ешеналиев көчөсү жарыктандырылды. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 60.000 сом акча каражаты жұмшалып, Жаңтала айылынын Мырза Ибраимов атындагы орто мектебинин ашканасы кезектеги оңдоодон өткөрүлүүдө. Айылдын 1987 жылкы бүтүрүүчүлөрү тарабынан 120.000 сомго Жаңтала айылындагы Көчкөнбай ата мечитине керектелүүчү буюмдар алынып берилди. Әристин мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү долбоорунун негизинде 93.000 сомго Жаңтала айылында ийгилик үрөн чарбасы уюштурулду. Ушул жерде ийгилик чарбасы уюштуруу азыр 40 тонна эгин алганбыз. Бунун 3% айыл өкмөткө, 2% ошол чарбага кетет. Калгандарын азыр эсептеп атабыз, кеттирген расходторуна кылып туруп, жаздан баштап туруп кайра элдерге уктап беребиз. Кен Палатоо фондусу тарабынан 68.000 сом акча каражаты сарпталып, Алтын күрөк Каражыгач айылынын Ийри суу жайлоосундагы жайыт жер зым тор менен тосулуп, жайлоого чыккан адамдардын проблемасы чечилди. Карабыз айыл аймагынын бардык айылдарындагы объектилер айыл өкмөтүнүн эсебинен 150.000 сом жұмшалып, интернет байланышы менен туташтырылды. 5 мектеп бар биздин Карабыз айыл өкмөтүндө. Анан мына өзүбүздүн конторабыз интернет менен байланышы азыр бардык проблемалар чечилди. Карабыз айылдык аймагынын көпчүлүк айылдарынын ички көчөлөрү жана алыскы жайлоолоруна баруучу жолдору 2019 жыл ичинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен жалпы 195.000 сом жұмшалып, оңдолуп, калыбына келтирилди. Жалпысынан 2019 жыл ичинде Карабыз айыл аймагы боюнча жасалган иштерге жұмшалган акча каражаттары. Кайсы булактан акча каралды, жұмшалды. Долбоордон каржылангандар 6.267.675 сом. Демөөрчүлөрдүн эсебинен 804.000. Элдин салымы жамааттын 1.343.655 сом. Жалпысы 8.415.330 сом. Республикалык бюджеттен 35.298.750 сом. Жергиликтүү бюджеттен 528.000. Жалпысы 35.827.750 сом. Biz 2019 жылы 44.243.080 сомдук иш аткарып, азыр аткарган иштерибиз элдин кызматында. Пландарыбыз бар, аткарылбай калган пландарыбыз да бар. Эң негизгиси биздин мына көчөлөрдү толук жарыктандыра элекпиз. Эми Карабыз айыл өкмөтү баардыгыңыздарга маалым 6 калктуу пункттан турат. 2019 жылга биздин максатыбыз азыркы барып келген Түшүнүк айылына чейин борборлоштурган көчөлөрдү жарыктандырып алып кете деген пландарыбыз бар. Бир гана ушул планыбыз аткарылбай турат. Калган алдыбызга койгон максаттарды жапа чогулуп аппаратым менен. Мына сиздердин көзүңүздөрдө айтып коюшум керек. Мен бар жогун кыла бердим. Аппаратым менен ушул айыл өкмөт болуп келгенден кийин биринчи талкууга коюп, жылдык планды бекиткенден кийин чекесинен баштап иш кылып ушул немеге жеттик. Ушматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Azazı bloklar etkileçi. Sen aytçı yaşlardan. Kanday? Semler şaktı uzak oldu. Жақсы. Ökü bloklar aytı olan ne? Мату пример, Шелегович, Мату
Карагыз айылынын тургундары, айыл өкмөт башчылары, мына премьер Алшыбеков айткандай 6-чы айыл өкмөттү көрүп атабыз биз. Бардык жерде эле жылдан караганда жылдан жылга иш жакшы жылып атыптыр. Бул жерде дагы элдин салымы бир канча көп экен. Будан дагы жакшы ийгиликтер болот деп ишенип кетем. Айрыкча бул жерде биз көрүп келаткан ушул көчөнүн жарыктандыруулары гана азыраак болуп калыптыр. Калган иштер автомобиль бүтүптүр. Бир гана проблемасы ушул калган ошо жагында. İşleri жақсы, ийлик, işlerin Кыргызда сен айтшы, кандай бар? Жаңы болгондорду ксентип деп айтсана, кандай? Мен мисалы үчүн семинардын катышуучулары, айыл башчылары, Карагыз айыл өкмөтүнүн тургундары. Эми чындыгында ошо биз 6-чы айыл өкмөттү көрүп, эми биз өзүбүзгө жакшы жагын ала турган көп нерселер бар экен да. Эми чындыгында айыл өкмөттөрдүн эми көпчүлүгүбүздүн эле проблемалар чечилип калыптыр. Чындыгында мектептерибиз, фаптарыбыз салынып, спорт залдар бүтүп, бизде деле мисалы үчүн Кызылжар айыл өкмөтүндө 5 мектебибиз бар. Ошо мектептерибиздин бар жогу ремонттолуп, садиктерибиз капиталдуу ремонттон өттү. Эми азыр биз ошо өзүбүзгө жакшы жагын ала турган жагы мына таза суу боюнча. Азыр эми Карагызда көрүп келдик. Ошо мектептерге таза суу киргизип, ошо окуучулардын дагы гигиеналык жагынан бардык шарттар түзүлүп баратыптыр. Негизинен бизде ошондой бир семинардын эң жакшы жактарын кабыл алышыбыз керек экен. Жакшы нерсе. Мына айыл өкмөттөрүн былтыр көрдүк. Быйыл мына 4-6-сын көрүп атсак, жарымын көрүп койдук. Айыл өкмөттөрүнүн башчылары өздөрү деле байкады, айтып жүрүштү. Мен де соны айткым келип атат. Бул жерде быйыл ушу жамааттарды тартуу жакшы жүргүзүлгөн экен. Мына өткөн жылга караганда айырмачылык ошол. Жамааттарды көбүрөөк тарткан үчүн мектептердеги ремонт иштери. Биз мурда көргөн айыл өкмөттөрүндө чоң иштер бар. Бирок бул жамааттардын күчү менен аткарылган мындай майда иштерге анча көңүл бурулбайт экен. А дегенде чоң бүтүрүп алып анан кийин майдаларны кийин өтөбүз деп аткансыңарбы? Немелери демөөрчүлөр күчтүү айыл өкмөттөрүндө. Бул мүмкүнчүлүгүнө карап туруп, ушу жамааттарды көбүрөөк тарткан экен. Сен ушул ишиң артыкча. Ушуну жазма аракет кыла бер. Өзү ар ким мүмкүнчүлүгүнө карап иш кылыш керек да. Кай жагында мүмкүн, кай жагында калып калат. Ишиңер болсун. Мындан аркы айыл өкмөттөрүндө да жакшы иштер болот эми. Күбө болот. Ошон үчүн азыр мына жаш дегендерди айыл өкмөт белгилеп катышсын. Ушу менен жыйынтыктар кандай дейсиң? Саламатсыздарбы, бүгүнкү семинардын катышуучулары. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата Карагыз айыл өкмөтүнүн аймагында аткарылган иштерге салым кошкон атуулдарды сыйлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2019 жылдын 11 январындагы номер 1 2019 жылда аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо тууралуу жарлык жана Карагыз райондук мамлекеттик администрациясынын 12 февраль 2019 жылдагы номер 45 буйругунун негизинде буйрук кылам. 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата Карагыз айыл өкмөтүнүн аймагында аткарылган иштерге беделдүү салымдарын кошуп, активдүү катышкандыктары үчүн төмөндөгү атуулдар Карагыз айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Нурматов Таалай Арзыматович Арис программасы менен иштеп, быйылкы жылы Карагыз айыл өкмөтүнүн бардык айылдарына мал суу ичүүчү капталдарды буйруга жеткирди. Турганбаев Мирбек Сабирович Алтын күрөк айылында ичүүчү таза суу программасын ишке ашырып, бул дагы элге берилди. Кудай кааласа ачылышы болгон турат. Зарлык алгы мына Мирбек алды да. Абдыраев Алмамат Канаевич Түшүнүк орто мектебинин директору эл менен аягын жакшы иштешип, бүгүнкү күндө авариялык абалдагы эң оор мектепти эл менен биргеликте ремонттоп, жакшы жамааттын ишин. Ишатов Маданбек Садирдинович бул киши дагы 1 жыл бүтпөй алган МЧС тарабынан берилген көпүрөнү аткарууда чоң салым кошду.
Абдыкадыр Болот Кожоевич ушул өзүнүн демеушүлүгү менен быйылкы жылы активдүү катышты. Жана сек курган бала. Азыр ушул жана 200 кишиге сек куруп, азыр машина бир жумада ачылат. Шамшиев Ашырбек Турдалиевич ушул Мырза Ибраев атындагы орто мектептин директору. Быйылкы жылы биздин ушул Мырза Ибраев мектеби тургонго ысык тамак берүү программасына киргизилип, бул киши дагы эл менен аягында активдүү иштешип, ошол ашкананы аягына чыгарабыз. Жакшы Өзүм элдик чогушка келем. Рысбеков Абдырас Жөндошевич бул дагы суу мал суючу каптажды курууда элдик уюштуруучулук жөндөмгө жетишти. 8 километрден суу алып түштү. Азыр грамотаны мен жазгандыгым туңуйуп болуп калбаңыздар. Бул директор эл менен айыл өкмөт менен иштешти тартты. Коллектив быйылга боюнча. Мен өзүм элдик чогуш чакырып, коллективди талкууга салам. Адрес рака менен да сүйлөшкөн. Бу жерде коллектив бир да действие кылбадыңыздар. Бир адам эч жака бара албайт да. Ошон үчүн мен силерди жазып коюм. Элдин ортосунда да түшүнбөй атам. Дагы иштөрдү жакшылатып менен өтө жакшы неметкендерди районго сунуш кыласың. Районго 2 адам бар сизге сунуш кылам, Кудай кааласа. Башка сөз жокпу? Анда рахмат. Сиздерге да рахмат. Spor zalda köpten beri gittik. Şu kurganlara rahmat. Milletler geldi. Şu spor zaldan köptügen mallar çıkar etti. Şenem Урматтуу чүнүктүк агайын туугандар, урматтуу Асылбек Шарипович, Кыргыз Республикасынын президенти улуу урматтуу Сооронбай Шарипович өлкөдөн кымбат дөөлөт жок деп белгилегендей, Кыргыз көчү жолун улап 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу районубузда бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жаткан мезгилде биз сиздер менен жолугушуп отурабыз. Өткөндө таанышып, бул жерде семинар өткөрүп кеткенбиз. Үстүбүздөгү 2019 жылы Карагуз айыл өкмөтү боюнча долбоорлордун эсебинен 6 миллион 267 миң сомдук, демөөрчүлөрдүн эсебинен 804 миң сомдук, элдин эсебинен 1 миллион 343 миң сом жумшалып, жалпысынан 8 миллион 415 миң сомдук иштер аткарылгандыгына биз күбө болуп кеткенбиз. Uyum, düz döngülü, düz torgular. Bizden uyum, Manas yaşları. Bizden uran, Manas, Manas, Manas. Bizden deviz, bilindik, güçlü, aygoy bolga umtulu. Bizdenin yaşlar başı. Urmatlı bugünkü bizi
Ата-Аналар комитети МК-ныкында деңгээлиндеги биринчи жолку спорт зал ачылышы болуп атат. Почта МК Көп жылдан бери элдердин мүдөөсү эле бул. Карагыз айыл өкмөтүнүн директорлору айтыкында дене тарбия мугалимдер сырга айтыкында Элдин жааматтын, айыл өкмөтүбүздүн чоң салымдарынын негизинде мындай чоң спорт залыбыз бүтүп отурат. Элибизге ушул иштерди бүтүргөн элди башында турган ишкерлерге баарына чоң ыраазычылык, аманчылык, ак жолтой жакшы имарат болсун. Айыл өкмөтүбүздө бүгүн ушунчалык кубанычтуу күн. Мына бул айыл өкмөттүн эң жогорку зонасында жайгашкан мына Түшүнүк орто мектебине спорт зал ачылып бүгүн республикасынын депутаты Асылбек Шарипович келип отурат. Чындыгында бул эл журтту колдогондугу Кудай кааласа ушул жерден дени сак балдар, кыздар чыгып элибиздин келечегине Кудай кааласа салымын кошот деп ойлойбуз. Ушул жерден спортсмендер чыгат деп ойлойбуз. Жакшы спорттор, жакшы жашап, элибизде ушундай жакшылыктар боло берсин. Сөз берип кетти, кийинки спорт залды Калматай айылында деп. Кудай кааласа ушундай жакшы салмалыктар боло берсин. Мекенибизде, эли журтубузда тынчылык болсун. Өлкөбүздө бийликтегилерге дайым иштерине ийгилик кылайбыз, башчылык билдиребиз.